Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү кайрылуубузда негизинен түш өзү эмне жана ошондой эле эмне себептерден адам түш көрөт жана ошол көргөн түшү тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөн түшкө кандай мамиле кылыш керек экендиги тууралуу болмокчу. Негизинен бул түш 3 себептен келип чыгат. Биринчиси, адамдын күндүз кечкери кайсы бир иш менен алек болгондугу, же болбосо кайсы бир ишти көп ойлонгондугу, же ошондой эле бир сөздү кайра кайталагандыгы себептен улам ал кечинде түш болуп кириши мүмкүн. Ал эми бул түштүн зыяндыгы да, пайдасы да жок. Экинчи түш ал шайтандан болгон түш. Шайтандан болгон түштүн максаты шайтан адам баласын өзү жаралгандан тартып Адам алейхиссалам. Мына ошондой эле анын урпактарына зыян берем дегендигин убадасынын негизинден улам. Ал бизди капа кылыш үчүн кимдир бирөө түшүндө өзүнүн башынын жулуп аткан болушу мүмкүн, же болбосо колун жулуп аткан болушу мүмкүн. Мына ушул сыяктуу пайгамбарыбызга бир бедуин келип, о Алланын элчиси, түшүмдө өзүмдүн башымды жулуп атат экен дегенде пайгамбарыбыз айтат, бул шайтандан болгон түш, мындай түштү кимде ким көрө турган болсо жаман түштү эч кимге айтпасын деген. Анын эч кандай зыянчылыгы жок деп. Ал эми бул негизги түш маселесиндеги өтө оорчундуу маселе бул Алладан болгон түш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким жакшы түш көрсө, аны эң өзүнүн жакшы көргөн, ишенген гана адамына айтсын дейт. Анын себеби эмнеге жакшы көргөн адамга айтыш керек? Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөлөк бир хадисинде түшүндүрмө иретинде айткан жери бар. Бул түш асмандагы канаттуунун бутундагы бир буюм сыяктуу. Аны кандай жоорugан болсо, ошондой түшөт дейт. Ошондуктан сизди көрө албаган адамга айта турган болсоңуз, же душманыңызга айта турган болсоңуз, же сизден өзүңүз эле мындай алыс эле досторуңуздун арасында олтурганда айта турган болсоңуз, анда ичиндеги адамдардын бирөөсү көрө албастык кылса, же болбосо аны жаман жака бурмалай турган болсо, өзүңүзгө зыян келип калышы ыктымал. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менден кийин вахи токтойт, тагыраак айтканда Алла менен адам баласынын ортосундагы байланышу токтойт, бирок ошол пайгамбарчылыктын 46-дан бири калды дейт. Ал жакшы түш. Мына ошол жакшы түш, эгер адам өзү жакшы болгон болсо, түшү дагы жакшы болот деп аалымдар айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радиллаху анхудан риваят болгон хадисинде айтат, эгер адам жашоосунда чынчыл боло турган болсо, көргөн түшү дагы чын болуп, көргөндөгүдөй болуп, түшөрүндө эч кандай күмөн жок дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошондуктан улам бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөлөк хадистеринде белгилеп өткөндөй, жакшылык, чындык жакшылыкка жетелейт, ал эми жакшылык адамды бейишке жетелейт деген сөзү бар. Мына ошол хадистин негизинен улам биз ар бир жашообузда, ар бир мамилебизде, балабызга болгон, жаныбыздагы ар бир жакын адамга болгон мамиледе чынчыл мамиле кыла турган болсок, анда бул биздин ийгилигибиз бу дүйнөдө жана акыретте. Алла Таала ишиңиздерди ийгиликтүү кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.